Үй салгандан кийин дубалдын бети жаан-чачындын айынан бузулбашы үчүн аны каптап жасалголоо керек болот. Бул жаатта кандай заманбап материалдар бар экендигин, айырмачылыктарын алдыңкы мүнөттө айтып беребиз. Сары таш, тагырагы травертин. Бул ракушечник деп дагы аталат. Учурда Ош облусунун өзгөн районунан казылып келүүдө. Кенден казылып келгенден кийин плитка формасында кесилип, жылмаланат. Курамы кальций карбонаты. Кендин жердин үстүнкү бетине жакын катмары, биринчи катмары күн, жаан-чачындын таасиринен өңү күрөң саргыч тартып, тыгыздыгы азыраак болот. Андыктан бул катмардан жасалган плиткалардын баасы арзаныраак. Үйлөрдүн, имараттардын бетин каптоо полго колдонулат. Экинчи катмарынын өңү саргычак, тыгыздыгы бекем болгондуктан кымбатыраак. Көбүнчө үй имараттардын сыртын каптап кооздоого кетет. Ал эми сары таш плитасынын 1 чарчы метри 500 сомдон 700 сомго чейин. Артыкчылыктары: экологиялык таза материал, бышык. Дубалды күн нурунан, жаан-чачындан сактайт. Күн нурунан өң өзгөрбөйт. Узакка кызмат кылат. Тагырагы 50 жылга чейин. Сыртын жууса дагы болот. Дем алат, майда көзөнөктөрү бар. Күйбөйт жана газ бөлүп чыгарбайт. Эми кемчиликтери: салмагы оор, андыктан анча салмакты кармоо үчүн мыкты бышык пайдубал керек. Дубалдын бетине бекиткенге металл профилдүү арматуралар, атайын клей эритме, курамы кум, цемент, пластификатор керектелет. Монтаждоого көп убакыт кетет. Анан баасы кымбат. Кийинкиси бул керамика плиталары. Булар Орусия, Кытай, Италия жана башка өлкөлөрдөн алынып келинет. Курамы чопо, кум, кварц, талаш паты жана карбонаты, күл, слюда, минералдар топтому. Плиткаларды жасоодо 2 жолу атайын бышыруудан өткөрүшөт. Керамика плиталарынын керамограниттүү, клинкердүү, кышка жана ташка окшоштурулуп жасалган түрлөрү бар. Анын 1 чарчы метри 500 сомдон 1500 сомго чейин. Артыкчылыктары: экологиялык жактан таза материал, узакка кызмат кылат, 50 жылга чейин. Бышык, өң өчпөйт, ар түрдүү түстөгүлөрүн тапсаңыз дагы болот. Күйбөйт, газ бөлүп чыгарбайт. Кемчиликтери: салмагы оор, андыктан анча салмакты кармоо үчүн мыкты бышык пайдубал керек. Морт болгондуктан сынып калгандардын ордуна дайыма запастагылар болуусу керек. Дубалга бекитүү үчүн темир торлор, курулуш клей керектелет. Монтаждоого көп убакытты талап кылат. Андан кийинки үйдүн сыртын кооздоочу бул фасаддык бетон панелдер. Булар Кыргызстанда чыгарылат, ошондой эле Кытай, Орусиядан да алынып келинет. Мунун кышка, ташка, тактайга 3D форматына окшоштурулуп жасалган түрлөрү дагы бар. Курамы цемент, фибра, жасалма жипче, кыл, кум, суу боектон турат. Фибра айнек буладан, базальттан жасалат. Ошого жараша панель стеклофибробетон, базальтофибробетон деп аталат. Фибра плитканы сынып кетүүдөн коргойт. Бетон панеллердин 1 чарчы метри 500 сомдон 2000 сомго чейин. Анын артыкчылыктары: экологиялык жактан таза, күйбөйт, өрттөнбөйт, газ бөлүп чыгарбайт. Бат эле коюлат, монтаждалат. Узакка кызмат кылат, 25 жылдан 45 жылга чейин. Кемчиликтери: салмагы оор, нымды сорот. Дубалга цемент эритме же курулуш клей менен жабыштырылат. Эгер панелдин өлчөмү чоң болсо, шуруп менен да бекитилүү керек. Мына урматтуу телекөрүүчү, эгерде үй салып, сыртын кандай таштар менен кооздойм десеңиз, жогорудагы кеңештерди эске алыңыз. Чөнтөгүңүзгө дал келген ташты тандап, үйүңүздүн сыртын жасап алсаңыз болот.